Alhamdulillah kılıbılarım. Мен Динара, Абидиндин апасы болом. Биз 7:00 чамасында жумушта отурганбыз күйөөм экөөбүзчү. Анан берки Тажикстан тарапта 55 тарапта тажиктер чогулуп алыптыр, аракетиңер кылгыла деген анча-мынча кабарлар болду. Бирок биз эч кандай эмеге көңүл бурбай эле отурганбыз, жумушта иштеп эле бейкабар элечи. Анан ошол убакта кайнэжем чуркап келип калды ыйлап. Балаңар Абидин агып кетти депчи. Анан биз шок абалга түшүп күйөөм экөөбүз магазинди таштап чуркка барсак, каналдын боюнда уже жездем суудан алып чыккан экен баламды. Анан ошол жерде кагып силкип жасалма дем алууларды жасадык. Анан скорыйга чалдык. Скорый келгичекте биз чыдаган жокпуз. Ошол жерде жеңил машинага салып эле Достук больницасына алып бардык. Ал жерде алар деле колунан келишинче жардамды кылыштылар, өкөлдү сайдылар, капельница койду. Кулунду больницасында врач менен байланышып турду, тынбай. Балада пульс болуп атат, көтөрүлүп атат, түшүп атат депчи. Анан Кулундагы врач айтты, анда деди, кулундуга алып келгиле деди. Көп жактан Достуктагы больница даяр эмес экен да, мындайча алып карагандайчы. Анан биз балага дагы кислород аппаратына ток жок болгондугуна байланыштуу скорый машинасына салып, жасалма дем алдыруу менен баланы машинага салып, Кулунду тарапты көздөй жол алдык. Бирок баратып 60 жылдык деген айылга жеткенде бизге жолдон машиналар максат тараптан тынбай келип атты да. Анан машинада бирөөсү токтотуп дагы айтты, барбагыла, калгыла деди. Атышуу болуп атат деди. Азыр Исфан арка маршруткасын атты, силер өтө албайсыңар деди. Өткөн чакта деле бирөөңөрдү атып коет же уже ошол жерде калып кетесиңер деди. Машинадагы врач айтты, уже бизде башка ход калбады деди. Баскыла больницага барабыз. Ошол жерде бар үмүтүбүз колубуздагы бар үмүттү колдонуп көрөбүз деди. Анан биз кайра башка айла жок болгондугуна байланыштуу кайра Достук больницасына келдик. Ошол больницага келип, скорый машинадан түшкөн деле жокпуз. Ошонун ичинде кислород аппаратты алып келип, балага коюп, бүт жасалма дем алууну жасады да, колунан келишинче. Кичине суу чыкты, бирок дальше суу чыккан жок да. Анан скорыйда бир байке текшерди дагы айтты, балада пульс болгону менен деди, жүрөк сокпой турат деди. Уже үмүтүңөрдү үзгүлө деди. Ошол ойдон үмүттү үздүк, калдык. Башка айла жок. Бизде эң бир эле минус болгон жагы, биз ошо Кулунду же Исфанада реанимацияга жете алган жокпуз да. Бизде эң эле бир өкүнүчтүүсү ошол болуп атат. Баланы көтөрүп, бала жалаңач, кийим жок, уже бала муздап көгөрүп баратат да. Колго кармадык да, ошол боюнча тоону көздөй качып келе бердик да. Башка айла жок. Эч нерсе кыла албадык. Абидинди уже койдуңарбы? Абидинди ошол күнү бир түн алып калдык да, эртеси күнү. Ато башка маалыматтар бүт бардыгы бул жалган болуп атат да, ок атылды, анан түшүп кетти дегеничи. Бизде эң чоң эми болгон эле маалыматыбыз ушул. Максаттан өтө албай калдык, ок атышуу болуп калды. Жолдун жактыгына байланыштуу биз баланы сактай албадык, ошол эле бизге.